жалпыга маалым болгондой биздин Айыл банк өзү негизи адис специализациясы айыл чарба тармагында болуп келет. Башынан бери аныкталган миссиясы ушул болчу. Айыл чарбасын өнүктүрүү, айыл жергесиндеги элеттиктердин баягы жашоо шарттарын жана алардын байгерчилигин жогорулатуу жагында негизги миссия катары аныкталган. Биздин бүгүнкү күндө баягы кыргызча насыялык куржун деп коет. Бул кредитный портфель деген термин бар өзү. Жалпы берилген насыялардын калдыктуу көлөмү дээрлик 20 миллиард сомго чукулдап калган. Мындай портфелге Кыргызстан боюнча бир дагы банк бүгүнкү күндө ээ эмес. 70 миңге жакын кожолук деп коебуз, баягы үй бүлө десек болот да. Ошол 70 миңге жакын кардарга насыя берилген бизде бүгүнкү күндө. Эми бардык эле насыялар жалаң айыл чарба багытында эле эмес, бизде андан сырткары соода саттык, тейлөө, кызмат көрсөтүү, бизнес, өндүрүш, керектөөчүлүк насыялар, мисалы ипотека сыяктуу багыттар боюнча дагы насыялар берилип келет. Бизде азыркы тапта Айыл банкта 40га чукул насыялык продукт бар. Ал насыялык продуктулардын ар биринин шарттары бири-биринен айырмаланат. Ар бир насыялык продукттун өзүнө тиешелүү мөөнөтү, пайыздык үстөгү, жана башка ушуга окшогон шарттар бар. Эң негизги биздин азыркы тапта актуалдуу болуп жаткан айыл чарбасын каржылоо деген мамлекеттик долбоор бар, баарыңар билесиңер. Муну баягы госкредит деп коебуз. Кыргыз Республикасынын бүгүнкү күндөгү рыногунда эң төмөн пайыздуу насыялар бирден бир насыя. Акыркы ушул февраль айында бекитилген Кыргыз Республикасынын токтомуна ылайык 6, 8 жана 10% түрүндө бекитилген мунун пайыздык чендери. 6% менен бизде насыялар жанагы мамлекеттик долбоор боюнча кайра иштетүү тармагына берилет. 8% насыялар асыл тукумдуу мал деп коебуз, багбанчылык деп коебуз. Өсүмдүк өстүрүү, талаачылык иштерине берилет. 10% насыялар болсо бизде мал чарбачылык багытына бекитилген да ушундай пайыздык чендер. Мөөнөтү болсо негизинен 3 жыл, бирок 5 жылга чейин да калсак болот. Баягы инвестициялык жаңы ачылган долбоорлор болсо инвестициялык характердеги кредиттер деп коебуз. Муну мисалы чоң баягы бак куруу, багбанчылык ала турган насыя болсо, муну 5 жылга чейин караштырганга мүмкүнчүлүк бар бизде. Бизде азыркы тапта тилекке каршы Орусия рубли менен каржылоо мүмкүн эмес азырынча. Эң негизги биздин валюта болуп бул кыргыз сом эсептелет. Андан сырткары биз АКШ доллары жана евро менен дагы каржылаганга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Бирок мен баягы жаш ишкерлерди чакырып кетет элем. Баягы насыя алып жатканда, насыя алып жана бизнести пландап жатканда өзүбүздүн эле улуттук валютага басым жасоого чакыра кетем. Эмнеге дегенде, анткени ар бир жаран насыя алууда өзүнүн киреше булагын карап туруп ошого жараша иш кылыш керек да. Башкача айтканда, эгер кимдин киреше алуу валютасы сом болсо, анда ал сөзсүз түрдө насыяны да сом менен алыш керек. Кимдин киреше булагы доллар болсо, мисалы доллар менен айлык алган адамдар да бар бизде. Алар ошондой эле түрдө насыяны доллар менен алганга баягы немерээк болот да, ыңгайлуураак болот да. Бул баягы валюталык курстардын убакыт мезгил ичинде өзгөрүп кетүүсү ошол кредит алып аткан адамдын рисктерин төмөндөтөт да. Жөнөкөй дыйканды эмнени түшүнөбүз биз? Жөнөкөй дыйкан бизде жана мен айтып атпаймынбы, 70 миңге чукул активдүү насыяларыбыз бар деп. Ошол насыялардын 70 миң кардарыбыздын басымдуу бөлүгү жөнөкөй дыйкан деген түшүнүккө ылайык келет деп айтсам болот да. Бизде орточо кредиттердин баягы өлчөмү 200 миң сомдон 300 миң сомго чейинки аралыкта да, 250-300 миң сомдун тегерегинде. Бул негизи чоң ири эмес чарбалар,
Анткени бизде чакан насыялар да бар. Мисалы 10 000 сом, 20 000 сом, 50 000 сомго чейинки суммада чакан насыялар дагы берилет. Биз жана мен айтып өткөндөй, эң негизинен элеттеги майда чакан кожолуктарды бутуна туруп, баягы өзүнүн талаачылык, дыйкан чарбачылык иштерин алып жүрүүгө көмөк да биздин эң негизги миссиясы. Ошондуктан менин жообум сөзсүз түрдө Айыл банктын негизги кардары болуп, жөнөкөй дыйкандар эсептелет да. Асыл тукумдуу мал чарбачылыгына бизде акыркы жылдарда республикабыздын өкмөтү тарабынан жана ошондой эле биздин банк тарабынан дагы чоң маани берилип келүүдө. Эмнеге дегенде, акыркы кездерде билесиңер, Советтер Союзу кулагандан бери баягы селекция иши бизде такыр баягы үзгүлтүккө учурап кеткен да. Бул негизи эң туура багыт. Эмнеге дегенде, анткени бизде мисалы жаңылбасам 3 миллиондон ашуун кой, эчки жана 1 миллиондон ашуун бодо мал биздин республикабызда бар. Бирок бул баягы мал башынын саны бар, сапаты жок болуп аткан учур азыр. Сапатын көтөрүш үчүн эмне кылыш керек? Селекция иштерин жандандырыш керек жана ошондой эле жакшы сапаттагы чет өлкөлөрдөн, сырттан жакшы малдын үйүрлөрүн алып келсе жакшы болот да, биздин ички өзүбүздүн баягы немебизде породалар жакшыртылганга. Жана мен айтып өткөндөй, жеңилдетилген насыя деп коет бизде мамлекеттик долбоор боюнча. Ошол багыт боюнча шарт түзүлгөн, кезексиз түрдө эч кандай кезекке турбастан катталгандан кийин насыя алууга мүмкүнчүлүк берилет. Жана ошондой эле ошол асыл тукумдуу малды багып алганга шарт түзгөнгө сөзсүз түрдө сарай баягы курулуштар керек, фермалар, ага дагы шарт түзүлгөн. Мисалы бизде сүт багыты деп коебуз. Сүт багытындагы биздин республиканын шарттарына ылайык биздин Айыл чарба министрлиги тарабынан бекитилген бир катар породалар бар. Мисалы Алатауская порода деп коет бизде. Алатоо тукумундагы уйлар, Гольштина фриская порода дегендер бар. Ошолорго мисалы тоют жагынан синажный баягы яма деп коет, силосный яма деп коет, жылытылган сарай. Ошолордун баарын куруп түзүп алганга биздин насыялар аркылуу мүмкүнчүлүк берилет. Негизи бул асыл тукум мал багуу жагы эң туура чечим деп айтсак болот. Мен биздин жаш фермерлерди чакыра кетет элем. Кимдин мүмкүнчүлүгү болсо, колдон келишинче ушул өздөрүнүн колундагы малдарды асылдаштырууга өзлөрүнүн аракеттерин жумшаса, бул өзү туура нерсе. Ооба, бизде Кыргызстанда азыркы тапта Айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча 70ке чукул асыл тукум мал өстүрүү чарбалар бар, племхоз деп коебуз. Алардын арасынан иштеп жаткандары бир 30га жетпесе керек. Биздин Айыл банк менен иштешкендери дагы бир 10 чактыдай асыл тукум чарбалары иш жүргүзүп келет. Көбүнчөсү ушул Чүй облусунда орун алган. Белгилүү себептерге ылайык. Эмнеге дегенде, баягы бизде калктын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда, ошондой эле эт, сүт иштетүү ишканалары Чүй облусунда калыптанып калгандыктан асыл тукумдуу мал өстүрүү чарбалары да ушул Чүй облусунда жайгашкан. Мен аттарын атап өтсөм, азыр бизде сүт жана сүт багытында бодо малдарды реализацияга мүмкүнчүлүктөр бар. Бизде Кант шаарында МИС ишканасы бар. Сокулук районунда крестьянское хозяйство Нур дыйкан чарбасы, Чабрес агрофирмасы бар. Ошондой эле Элдан аталык ишканасы бул Ысык Ата районунда. Ушул эң негизги биздин Айыл банк менен мындай активдүү иш жүргүзүп жаткан ушул 4 чарба. Жана Ысык Көл облусунда эт багытындагы мал, бодо малды баягы кармаган Рейна Кенч аттуу эме бар, асыл тукум чарбасы бар. Эң негизгилерин ушу 5-өөнү атап өтсөм болот да. Мен эң биринчиден ушул биздин элет жерибиздеги жаштарга чоң ыраазычылыгымды билдирип кетем. Эмнеге дегенде, биздин өлкөбүздүн экономикасынын өсүшүнө түздөн түз силердин салымыңар өтө чоң. Экинчиден,
мен бул баягы өзүм Ысык Көл облусунан болом. Талаачылыкта иштеген дыйкандарга бирден бир чакырыгым бул өзүңөрдүн бизнесиңерди диверсификациялоо. Диверсификация деп эмнени түшүнөбүз биз? Баягы картошка менен болгон кырдаалды көрүп турасыңар. Дыйкандар өтө кыйналып калышты. Бул негизи эле картошка эмес, төө бурчагы болобу же болбосо башка калаган культура болобу, бул чоң риск болуп саналат да. Ошондуктан эмне кылыш керек? Мен жалпылай биздин Кыргызстанда дыйкандар чакырарым. Эгерде силердин үлүшчүлөрүңөр бар болсо, бир эле культурага 100% көңүлүңөрдү бура бербестен, андан башка дагы мисалы картошка же жалаң эгин эге бербестен, баягы кандай десем, бааны тең салмактай кеткендей жартылай же болбосо андан да көп түрдө культураларды эксеңер, анда силер өзүңөрдүн тобокелчиликтериңерди, орусча айтканда баягы рисктериңерди төмөндөткөн болосуңар. Ошондой эле багбанчылык бул өтө жакшы, өтө мындай кандай перспективасы чоң болгон багыт. Биздин айыл чарба тармагында багбанчылыкка да көңүл бурсаңар, бул багбанчылыктын чындыгында Кыргызстан боюнча келечеги да зор. Жана ошондой эле берки салттуу түрдө калыптанып калган культураларга караганда рисктери да кыйла төмөнүрөөк. Менин мындай бере турган сунушум бүгүнкү күндө ушул. Жана силердин бүгүнкү менин маегимди угуп бергениңиздерге чоң рахмат, ыраазычылык.